Сари-сари суусундугу сезди, сергитет да чапкооңузду кетирет. Тамшантатко? Ра. Ой? О, байке? Ой, сагын эмне болду? Тетиги телевизордагы суусундуктарды көрүп суусап жатам. Туура айтасың. Жарнамалардын баардыгы суусундук жөнүндө. Демек, бул деген Рамазан айынын жакындап калганынын белгиси. Рамазан келатат. Бирок биз орозо кармап суусундук жарнамасын көрсөк, орозобуз бузулбайбы? Албетте бузулат. Ой, жөн эле көрсөк дагыбы? Эгерде жарнамаларды көрүп, андан кийин ичсең, албетте бузат. Анда эмне үчүн Рамазан айында суусундук жарнамалар көп болуп жатат? Муну нас деп айтат. Андай болсо, мен Рамазан айында такыр телевизор көрбөйм. Анда жакшы алтыным. Эгер сен орозону Аллах үчүн кармасаң, иншаллах сообун көп аласың. Туура. Демек, мен өзүмдү машыктыруум керек. Эмне мынча көп жеп жатасың? Мен даярданып жатам, апа. Кандай даярдык? Ашказанды орозого даярдоо. Минтип даярданбайт да. Алдыңа келген баардык тамактарды жеп жатасың. Эгер орозо кармасаң, анда сухур менен ифтарда гана тамактанасың. Билем. Ошондуктан азыр көп тамак жейм. Себеби кийинчерээк көп тамак жей албай калам да. Ал туура эмес, Ра. Эгер орозо кармасаң, анда бир гана сухур менен ифтарда тамак иче аласың. Ой, анда мен көпкө чейин тамактана албайт экем да. Адатта бизде орозо 15-16 саатка созулат. Таңдан баштап күн баткандын убактысына чейин. 16 саат? 16 саат бизге жеңил эле. Кээ бир өлкөлөрдө 21 саатка чейин созулат. Туурабы, апа? 21 саатка чейин? Ооба, туура. Кээ бир жерлерде 21 саатка чейин созулса, а кээ бир жерлерде орозо 10-11 саатка чейин эле созулат. Убакыттын узундугу ар бир жердин географиялык абалына жараша өзгөрүп турат. Ошентип ар бир мамлекетте сухур менен ифтардын убакыты ар башка болот, алтындарым. Бирок аябай көп го. Апа, мен күн батканга чейин чыдай албайм го. Ач кабыл. Рара, кызым, сен болгону 5 жаштасың. Эгерде орозо кармагың келсе, башында жарым күн кармасаң болот. Ра, сендей кезимде орозону ифтарга чейин толук кармагам. Чынбы? Сиз күн батканга чейин кармасаңыз, мен анда күн чыкканга чейин кармайм. Бирок таң сухур убактысы болуп калат да. Ра, таңга чейин деген орозо жок. Ошондойбу?